Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ırayımdуу jana boorker bolgon uluu jaratуучу Allah Taalанын аты менен баштайм. Жаратканга мактоолорду алкоолорду айтуу менен пенде затына ырайым катары, сүйүнчү катары, эскертүүчү катары жиберген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга да салам салаваттарды жолдойм. Андан соң, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайра биз орозо берүүсүндө кайрадан жүз көрүшүп турабыз. Андыктан сиздерге мен Алла Тааланын саламын жолдоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кудай Таалага мактоолорду айтабыз. Сиз менен бизге жакшылык күндөрдү буйруган. Кудай Таалага шүгүрчүлүктөрдү келтирелик. Сиз менен бизге жакшы айларды сунду. Жакшы айдын ичиндеги болгон жакшы амалдарды сунду. Жакшы айлардын ичиндеги жакшы сааттарды сунду. Жакшы дуалардын, жакшы тилектердин кабыл болуусуна мүмкүнчүлүк берди. Андыктан, урматтуу жамаат, сиздер менен биз мына ушул улуу айдын ээси болгон, улуу айдын жаратуучусу болгон Аллах Таалага шексиз мактоолорду айтуу менен Алланын сиз менен бизге сунган улуу дининин тегерегинде эки өз азын оолак сөз кылалык. Дин бул эмне демекчи? Дин бул мыйзам. Ошондуктан бул диндин ичиндеги болгон мыйзамдар өтө так, айкын, түшүнүктүү, жеңил жана адам затынын, адам пендесинин аткаруусуна өтө ыңгайлуу жана мүмкүнчүлүгү бар мыйзамдар. Бул мыйзамдарды биз жалпысынан улуу жараткандан келген мыйзам деп тааныйбыз. Барыбызга белгилүү, мыйзам бул кайсыл жерде болбосун пенде затына, инсаниятка жардам берип, анын жашоосун жөнгө салып, мындай айтканда жашоосун мыйзамдаштырып берет. Мына ушул улуу мыйзамды, ушул улуу исламдын өзүн мыйзам катары болгондо дагы ал пенденин колунан жасылбастан, пенденин колунан жыйналбастан, улуу жаратылгандан сунулган мыйзам болсо, ал мыйзамдын эмне максаттары бар? Эмне максатты көздөйт ал мыйзам? Ал мыйзам пенденин түздөн түз өзүнө таандык болгон 5 нерсени максаттайт. Караңызчы, улуу жараткан, улуу мыйзам берип, улуу пайгамбарды коштоп, улуу окууну берип, мына ушул улуулуктардын баарысы биригип келип инсанга, сиз менен бизге түздөн түз таандык болгон 5 максатты көздөйт. Алардын эң алгачкысы инсандын өзүнүн жанын жана канын сактоону көздөйт, максатка тутат. Дин бар жерде адамдын каны, адамдын жаны сакталуу. Келген аяттардын дагы, айтылган хадистердин дагы, жасалынган изилденген илимдердин дагы, аткарылган эмгектердин дагы, жасалынган аракеттердин да баарысы биригип келип инсан баласынын каны менен жанын сактоону көздөйт. Экинчи максаты ошол инсандагы бар болгон, бүгүнкү күндө деле бардык мыйзамдар аракет кылып коргогусу келген. Бардык эле мыйзамдар аракет кылып орундаткысы келген бул адамга таандык болгон укуктарды коргоо. Адамдын укугуна анын жеке укугу, анын ариет намысы, аброю кирет. Динибиз бул маселеде өтө катуу, өтө бекем мыйзамдар менен биринчи адам экинчи адамдын укугуна өтпөөсүн бекем көрсөтмөлөр менен эмне кылат, жөнгө салат. Үчүнчүсү инсандын акылы. Инсандын акылын сактоону аракет кылат.
Эмне үчүн дегенде инсанды инсан кылган анын акылы. Инсанды инсан кылган анын акылы, сезими, туюму. Эгерде инсандан мына ушул нерсе кетсе же аздаса, анда ал бир эле ошол инсандын өзүнө келген доо эмес, бул балким жалпы инсаниятка коркунуч алып келе турган нерсе. Ошондуктан динибизде ар кандай ичкиликтин, алкоголдун, ошол эле учурда наркоманиянын, ошондой эле токсикоманиянын бардык түрлөрүн, жада калса тамекини дагы эмне кылат? Арамга чыгарат. Алар эмне эле анын кесепети ошол инсандын акылына доо кетиргендиктен. Төртүнчүсү инсандагы болгон мүлктү коргоо үчүн келген. Инсанга улуу жараткан жашоо берсе, инсанга улуу жараткан өмүр берсе, мына ошол өмүр ичинде анын убактылуу болгон өзүнө таандык мүлктөрү бар. Мана ошол мүлкү кол тийгиз болуш керек. Шарият ошол нерсени максатка тутат. Ал эми бешинчиси бул улуу жараткан берген, улуу жараткан инсанды бактылуу болушун кепилдеген, дүнүйө ахиретте бактылуулуктун даамын сиздирген бул анын дини. Динди сактоо үчүн Алла Таала ошол улуу мыйзамды берет. Эми ой жүгүртүп көрөлүк жалпыбыз. Эгерде дин адамдын жеке керт башына таандык жана жалпы инсанияттын бактылуулугуна таандык болгон мына ушул 5 максатты көздөсө, анда биз эмне үчүн аны дайыма айыптайбыз? Анда эмне үчүн биз андан дайыма качабыз? Бул биз динден чочулуубуздун бирден бир себеби ал диндин ичиндеги болгон көйгөйдөн эмес, балким ошол диндин сыртынан берилген тондун же диндин сыртынан бычылган тондун эмнесинен, кесепетинен. Биз диндин ичине кирип эч кимибиз китепти алып ачып окуп көргөн жокпуз. Биз динди көпчүлүк учурда чыныгы таза булактардан алып угуп көргөн жокпуз. Биз динди чыныгы алымдын оозунан алып амал кылган жокпуз. Биз ошол алымга кулак салып уксак дагы, бирок бул жактан келген, оңдон, солдон келген ар кандай жалган чакырыктарды биз чын көрүп алдык. Натыйжасында биз эмнеден ажырадык? Ошол шарият максат кылган, максатка туткан 5 нерседен эң алгачкы болуп мен эмне кылып калам? Ажырап калам. Келиңиздер, биз азыр көрөрмандардан түшкөн суроолор бар экен, суроолорго жооп бергенче анын биз сөзүбүздү улайбыз. Ассаламу алейкум, мен орозомун, көзгө дары куйсак орозо булбайбы дейт. Жок, алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сиздин орозоңуз бузулбайт. Ал көзгө коюлган дары эч качан сиздин тамагыңызга кетпейт. Эгерде ошондой бир дарынын түрү болуп, ал ушунчалык көп коюлуп, анан ошол көз аркылуу өтүп тамагыңызга дарынын даамы сезилсе, анда бул учурда эмне болот? Ооз ачылат. Ага чейин жок. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Орозо кармаган учурда дарат алууда ооз чайкаганда ооз ачылабы? Жок, сизде ооз чайкаганда биз айтып келебиз, адамдын орозо мезгилинде анын тамагынан бирдемке өтсө анан ооз ачылат. Тамагынан. Бул эринен эмес. Ошондуктан сиз орозо мезгилинде даратты алсаңыз, эч кандай оозуңуз ачылбайт. Оозду чайкасаңыз, оозуңуз ачылбайт. Бир гана дарат алган орозо эмес айларда, 11 айдын ичинде, орозо эмес болгон 11 айдын ичинде дарат алган мезгилде оозго сууну алып, аны гаргара кылып, оозду терең ойдо көтөрүп, тамактын түбүнө чейин чайкап коюш, бул мустахаб амал, жакшы амалдардан. Себеби дегенде сиздин ооз көңдөйүңүз тамагыңызга чейин таза болуусун эмне кылат? Максатка тутат. Мына ошондуктан орозо мезгили келген учурда сиз ошону тамагыңызга көтөрүп гаргара кылбайсыз,
Себеби дегенде мына ошол кара кылган учурда тамагыңыздан суу ары чуркап кетүү коркунучу болгондуктан. Ал эми кара кылбастан жөн эле оозуңузду ылдый кылып туруп чайкаш бул сүннөт болот. Сиз чайкап жүргөнүңүз жакшы болот, себеби дегенде ооз көңдөйүңүздү дайыма тазалыкта сактайсыз. Карта ойносо болобу, күнөө эмеспи? Карта ойносо бул карта сиздин убактыңызды, сиздин көңүлүңүздү, сиздин айтайлык эң кымбат учурларыңызды уурдап коюу коркунучу бар. Ал эми аны ортого кайсы бир акча коюп, же буюм коюп, же ушундай болгон бир азгыруучу нерселерди койсоңуз, бул чоң күнөө. Бул чоң күнөө. Ассаламу алейкум устаз, орозоңуз 5 мүнөт кеч жаап калса эмне, орозону 5 мүнөт кеч жаап калса эмне болот билбей. Кечирээк жаап калыптыр. Бул билбей жаап калсаңыз эчтеке эмес, бирок билип туруп ошол убактыңызды сиз кечиктирбеңиз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө биз илгерки заманда эмеспиз. Ар бир саатыбыз, ар бир убактыбыз телефонубузда, басылган календарьларда бажырайып, баарыбызда жакшынакай көрүнүп турат. Андыктан мына ошол календардагы убакыттан кечикпегенге аракет кылыңыз иншалла. Саламатсызбы? Ыйык Рамазан айы кут болсун. Алла Таала кут кылсын сизге дагы. Мен аябай жакын адамымды таарынтып алдым, бирок катамды түшүндүм. Кечирим сурап атам, бирок мамилебиз жакшы болбой жатат. Мурдагыдай эмне кылсам болот? Кеңеш бериңизчи. Иншалла сиз өзүңүздүн ошол туура эмес жасап алгандыгыңызды сиз билдириңиз. Кечиримиңизди ага угузуңуз. Эгерде ал сизден кечиримиңизди уккандан кийин сөзсүз түрдө Кудай Таала анын жүрөгүнө эмне кылат? Кечиримди салат. Ансыз да баарыбыз кечирим айында жашап атабыз. Улуу жараткан бизди баарыбызды кечирип атса, кантип биз бири-бирибизди кечирбейлик. Ошондуктан иншалла эгерде ошол сиздин таанышыңыз телевизорду көрүп аткан болсо, таанышыңыздын тааныштары көрүп аткан болсо, балким биздин мына ушул саламыбызды жеткирип, кечиримдүү болууга эмне чакырып коюшсун иншалла. Эко Исламик банкта шариаттын жолу менен кредит беритмиш. Чынбы? Маалыматыңыз болсо айтып бериңиз. Ооба, менин маалыматым боюнча, мендеги болгон маалымат боюнча Эко Исламик банктын бир бөлүмү шариаттык талаптарга ылайык кредиттерди беришет. Кредит деген сөздүн мааниси бул эми карыз. Карызга болгон учурда ал жанагы шариаттын койгон талаптарына ылайык ошол банк өзүнүн кызмат акысын коет, сиз өзүңүздүн кызмат акыңызды коесуз. Мына ушундай келишимдин негизинде алат болушуңуз керек. Мен өзүм ал жактан алып көргөн жокмун. Мен ал жака сураган да жокмун, мен кирип да көргөн жокмун, бирок мен угушумча ошондой бир эмне бөлүк бар деп угам. Саламатсызбы? Мен орозо кармаган элем, бүгүн башым ооруп, давлением түшүп кетти. Отуруп турган сайын көзүм караңгылап жатат, анан кустум. Эмне кылсам болот? Ден соолугум начарлап жатат. Эгерде сиздин ден соолугуңузга чындап эле коркунуч алып келген болсо, анда сиз ордуңузду ача турганыңыз абзел. Эми ошондо Аллах Таала субхана ва таала бул орозону кимдир кармайт дегенде, ким ошол сапардан, анан оорудан сыртта болсо, ошолор кармайт. Мына ошондуктан сиз оору себебинен же болбосо ден соолугуңузга келген коркунуч себебинен оозуңузду ачсаңыз, мындай эч кандай коркунуч жок. Азыр кой берип койгон күндөрүңүздү кийинки айларда кармап берип коесуң буйруса. Ассаламу алейкум. Эгер таравихти 4 рекеттен окуса, бир аттахияттан кийин салават айтыш керекпи? Жок, эгерде 4 рекеттен окусаңыз, аттахиятын окуп туруп эле салаватка жеткирбей турасыз дагы, анан салаватты 4-рекеттен кийин окуйсуз. Ошондо сиздин намазыңыз туура болот. Менин чачым кыска, мойнумдан анан бир байлап жүрөм. Дарат алганда сөзсүз чачты экиге бөлүп, анан мас тартып керекпи? Жолдошуп экөөбүздүн никебиз февралда кыйылган, бирок биз арадан 4 ай өткөндөн кийин кошулганбыз. Никебиз сакталып калабы? Биздин сурооңуз 2 бөлүктөн экен. Биринчи бөлүк боюнча сиздин чачыңыз кыска болсо, анын эч кандай коркунучу жок. Сиз мас тарткан мезгилде сиз башыңызга тартасыз, чачыңызга тартпайсыз. Качан гусул болгон учурда, гусул алган учурда, анда сиз ошондо кыска чачыңызды толук жайып, ага толук суу жеткиришиңиз милдет. Түшүндүңүз? Дарат алганда жөн гана башыңызга эмне кыласыз? Мас тартасыз. Аны чечпейсиз, аны жандырбайсыз. Ошол турган акыбалында мас тартасыз. Ал эми сиз никеңиз мурдараак кыйылып, анан кийинирээк шариаттык мамилеге кирсеңер, бул эч кандай коркунучу жок. Эч кандай никеңерде эч кандай эмне күмөн жок.
Ассаламу алейкум орозо болуп туруп ооз чайкаганда 1-2 тамчы суу кирип кетсе орозо бузулбайбы? 1-2 тамчы кирип кетсе толук эле бузулат. 1-2 эмес, 1 тамчы кирип кетсе дагы эмне орозоңуз бузулат. Ошол орозону эмне кыласыз? Кийин кармап бересиз. Сиз атайлап ачпагандык себебиңизден 1 күнгө 1 күн кармап бересиз. Эгерде ошол 1 тамчыны сиз атайлап жутсаңыз, анда 1 күнгө 60 күн кармамаксыз. Ассаламу алейкум, даарат алып жатып мурунга же оозго суу кирип кетсе орозо бузулбайбы? Канча күн казасын тутуп бериш керек? Биз баягыдан бери айтып атабыз, даарат алганда оозго суу алабыз, мурунга суу алабыз, бир гана аны тереңдетип албайбыз. Курсакка кирип кетпегендей, ашказанга өтүп кетпегендей кылып. Ооз көңдөйүн, мурун көңдөйү тазаланыш керек да. Кантип анан биз таза болобуз? Эгерде мурун тазаланбаса, ооз тазаланбаса, анда кандай сиздин денеңизде тазалык болот? Ошондуктан сиз ошол тамактан ашказанга чуркап кетпегендей кылып эмне кылышыңыз керек? Чайкашыңыз керек. Ассаламу алейкум, орозо кармаган адамдын оозу мурдуна суу кирсе орозо бузулбайбы деп жанагы эле суроо экен. Орозо битирди оорукча муктаждарга 50 сом аркылуу берсе болобу же мечитке берүү керекпи? Албетте сизге тааныш, сиз өзүңүз билип жүргөн адамдар болсо ага бериште эч кандай эмне жок, оорчулук жок. Бирок мечитке көпчүлүк жамаат берсе, бул береке болот. Бул топтолгон акча көп иштерди бүтүрө алат. Мына Кудайга шүгүр, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы акыркы 4 жылдын, 5 жылдын ичинде мына ошол садака зекеттерди уюштуруу менен бир канча жетимдер үйлөрүнө, картаңдар үйлөрүнө, майыптардын үйлөрүнө, жеке жарандарга, кайрылып келген адамдарга жүздөгөн, миңдеген сомдор менен эмне кылды? Жардам берди. Бул албетте береке. Мына ошол баардык оокатты бир жерге жыйнап туруп, ошол жерден эмне жакшынакай тартип менен жеткирсе, бул абдан талапка ылайыктуу нерсе деп айтат элем. Саламатсызбы? Кармаган орозоңор кабыл болсун, сиздики да кабыл болсун. Мен чачымды кырктырсам болобу? Чачымды байласам башым ооруй берет, желкем тартып дейт. Сиздин желкеңиз тартып башыңыз ооругандыгы чачыңызды байлагандан эмес, себеби дегенде жер бетинде аялдар баардыгы чачын байлап жүрөт. Сиз докторго кайрылыңыз. Докторго кайрылыңыз, себеби дегенде маселе бул чачта эмес да. Бул биринчиден. Экинчиден, чындап эле сиздин чачыңызды кырктырып коюуда анчалык деле чоң күнөөкөрчүлүк жок. Болгону бир гана ар бир Алла Таала жараткан инсандын табияты бар. Эгерде биз эркектердин эркектик табиятын карасак, аларга кыскараак болгон, анын басканына, турганына, жашоо туруш-тиричиликтеги болгон талаптарына ылайык анын чачынын кыска болгону жакшы. Ал эми аялдарга болсо анын табиятына жараша алардын чачы узун болгону, кыргызда айтат, чачы узун бул акыл узундун далили деп. Денеден кан чыкса орозо бузулабы? Жок, денеңизден кан чыкса орозоңуз бузулбайт. Эгерде кесилип калса, бирдемеге алдырып тилдирип алсаңыз, эч кандай орозого анын зыяны жок. Саламатсызбы? Мен 14 жаштамын, бирок менин айызым келе экен эмнеге? Келе элек деген жазалык келген окшойт. Иншалла келелик болбосо сиз күтө турасыз. Иншалла бул Алла Тааланын каалаган мезгилинде келет. Бул дагы Алла Тааладан аял затына берилген бир чоң айталык бир чоң белгилердин, чоң аяттардын бир көрүнүшү. Ошондуктан бул нерсени көргөн аял сөзсүз түрдө ошону көрөр замат Алла Таалага шүгүрчүлүк келтирип, ага мактоо айтып, ага ыраазычылык билдиргендиги абзел болот. Бетке маска жапса болобу? Ооз жабык кезде эчтеке болбойт. Бетке маска жапсаңыз эч кандай анын зыяны жок. Салам алейкум, мен качан дуа кылганда же келме айтканда эле абдан көңүлүм айланып кускум келе берет. Анан кайра эле бир аздан кийин соң жакшы болуп кетет. Эмне үчүн билбеймин. Бул маселе кичине сиздин кандай десем, дем салып, сиз өзүңүзгө бир маани берип кое турган абал бар экен сизде. Андыктан сиз мына ошол дем салган адамдардан, ишеничтүү адамдардан таап туруп, ага барып жакшы бир дем салдырып алганыңыз сиз үчүн пайдалуу болот. Эмне үчүн дегенде адамдын жан дүйнөсүндө кээ бир учурда терс эмнелер, терс күчтөр же болбосо терс заряд деп коебузбу, ушулар пайда болуп калат. Терс заряд күчөгөн мезгилде сиздин келме келтиргениңиз,
сиздин жакшы сөз айткандыгыңыз, сиздин жакшы уккандыгыңыз бул оң заряд. Мана ошол мезгилде ал эмне кылып атат? Жакшы өзүнө кабыл албай атат. Ошондуктан сиз дем салдырганыңыз өтө жакшы болот. Аны кечиктирбеңиз. Неберемиздин атын Алан деп койдук. Туура атпы, эмне белгилейт? Алан эгерде кыргызча болгон болсо, мен айта албайм. Алан эмнени билдирет? Башка тилдерде бул алан эмнени түшүндүрөт? Эгерде айын менен айтсаңыз, араб тилинде алан деп жарыя, ачык нерсени айтылат. Ал эми грек тилдеринде же болбосо башка ошол батыштын тилдеринде кандай экендигин мен сизге айтып бере албаймын. 15 жаштагы кызым хижаб кийем дейт. Атасы каршы, эмне кылсак болот? Билесизби, динибиз эмнеси менен өзгөчө? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Динибиз адамдарга акыл идиреги жетип, туураны туура деп тандап алгандан кийин ага берген толук эркиндики менен өзгөчөлөнөт. Эгерде сиз ошол кызыңыздын атасы христиан болуп калганда, ал баласы кызы төрөлөрү замат чиркөөгө көтөрүп чуркамак. Муну мен барып крестит эттирип коеюн деп. Бул эмне дегенде, бул ошол диндеги болгон адам укугуна, ошол диндеги болгон адам тандоосуна орун калбагандыктын көрүнүшү. Ошондуктан күйөөңүз түшүнсүн бул маселени. Кызыңызга Кудай Таалам жакшы нерсени жакшы кылып көрсөттү. Таза нерсени таза деп көрсөттү. Күйөөңүздүн колунда телефон болуш керек. Күйөөңүздүн колундагы телефонду барып сураңыз. Ал сыртын каптаганбы бирдемке менен, же магазинден сатып алгандай кылып эле чөнтөгүнө уруп тээп колдонуп жүрөбү? Мен ишенип эле турам. Ал телефонду алганда эле анын чехолун кошо сатып алган. Анан барып күйөөңүздөн сураңыз, ошол чехолду эмне үчүн алдың деп. Күйөөңүз айтат, телефондун бети чийилбесин да. Себеби дегенде мен бир топ акчага сатып албадым бул телефонду. Анан кийин биз машинесин сураңыз. Машинесин күйөөңүз гаражга киргизип коебу, же сыртка эле калтырып коебу? Андан кийин сураңыз. Күйөөңүз жаңы сатып алган туфлисин сайга, ойго, тоого баарына кие береби? Же тойго гана киеби? Баарысы келип туруп, өзүнүн оокат дүйнөсүнө, малына келген учурда баарысы этият, а бирок Аллах Таала берген пендеге, жанга келген учурда, перзентке келген учурда, керек болсо өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө келген учурда биз ушунчалык караңгыбыз. Аны мокочолоп, аны тегелеп салганга биз барганга биз даярбыз. А бирок билесизби, адам өзгөчө аял заты, жер бетиндеги эң кымбат. Ата үчүн кыз жер бетинде эч нерсеге алмашкыс байлык. Мана ошол байлык өзү келип, атаке, мен өзүмдү ар кандай жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн өзүмдү коргоюнчу, жолугумду салып алайын десе, жок кызым деп биз эмне кылабыз? Акылсыздыкка барабыз. Бул жакшы эмес. Бул бир гана суроо берген адамга тиешелүү сөз эмес. Бул бардык теле көрүүчүлөргө тиешелүү сөз. Үйүбүздө тырмактай болгон алтыныбыз бар болсо, ал алтынды, ошол тырмактай болгон алтынды көз көрсөтпөй тез үйүбүздүн бурчуна, төрүнө, сандыктын, темир сандыктын ичине салып, аны 3-4 ачкыч менен эмне кылабыз? Бекитебиз. Кулп менен. Эч качан ошол алтыныбызды көчөлөп мынтип ачык көтөрүп жүрбөйбүз. Себеби дегенде аны алтынды биз бактуу, баалуу деп санайбыз. А бирок өзүбүздүн келинчегибизге келген учурда, өзүбүздүн апабызга келген учурда, өзүбүздүн кызыбызга келген учурда, өзүбүздүн небереге келген учурда, аларды бир тескерисинче сыйрып, терисин тескери сыйрып, анан көчөгө чыгарабыз бар. Кайсыл акыл ушул нерсени көрсөтөт? Кайсыл нерсе менен биз баалап атабыз? Эмне үчүн бизге баалуу экендигин биз баамдай албай калдык.
Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алла таалам сиздикин да кабыл кылсын. Намаз окуп орозо кармабай койсо болобу? 10 жаштамын дейт. 10 жашта болсоңуз, сиз эгерде эркек бала болсоңуз, анда сиз окуп башташыңыз керек. Кыз бала болсоңуз, сизге милдет болуп калды. Андыктан ушул мезгилден тартып, жакшы нерсеге кадам койгонуңуз эртеңки күнүңүздүн жеңиши болот, утугу болот. Эгерде сиз бүгүнкү күндөн тартып ар бир жакшы нерседен, ар бир милдеттен кача берсеңиз, анда эртеңки күнү сиз жумушка дагы өз убактысында бара албай каласыз. Эртеңки күнү сиз университеттеги аудиторияга дагы өз саатында отура албай каласыз. Эртеңки күнү сизге кокустан Кудай Таала маңдайыңызга жазып, эл жүгүн аркалаганга, эл түйшүгүн тартканга ылайык министрлик посту берип калса, ал жумушту сиз аткара албай каласыз. Бул намаз эмнеге алып барат дегенде, бул намаз жоопкерчиликке үйрөтөт, тактыкка үйрөтөт, бекемдикке үйрөтөт, сабырга үйрөтөт. Ошондуктан аракет кылыңыз. Саламатсызбы? Орозоңуз кабыл болсун. Кудай Таалам сиздикин да кабыл кылсын. Орозо кармабай эле ооз ачырып сооп алса болобу дейт. Күмөн жок, сооп алса болот. Эмне үчүн себеп дегенде, сиз каражат жумшап атасыз. Сиз элди тойгузуп атасыз, ооз ачырып атасыз. Албетте сиздин соогуңуз бар. Билесизби, бирок канчалык сооп? Башкалардын тапкан соогундай сооп эмес. Сиздики эң бир төмөнкү ооз ачыргандын эле соогу. Орозо туткандын соогу сизде жок. Орозо туткандын соогу сизде жок. Ошондуктан орозо сизге абдан көптү берет. Иншалла. Сиз дагы мына салкын күндөрү болуп атат, тынч күндөрү болуп атат. Мына Кудай Таала кудуреттүү экен, ар бирибизди үйгө киргизип, эшигибизди жаап, мына туткула деп не кылып койду. Орозо туттуруп койду. Бул учурда тутуп калыңыз. Мындай мүмкүнчүлүк кийинки жылдары келеби, келбейби? Кудай билет. Ассаламу алейкум, менин атым Шадыбек. Эмнени түшүндүрөт? Айтып бересизби? 4 кызым бар, дуа кылып коесузбу? Аллах Таалам ыраазы болсун. Аллах Таалам сизден ыраазы болсун. 4 кызыңызга иншалла, кыргызда айтат, 4 кыздууну бай экенсиң деп коет. Сиз чыныгы бай экенсиз. Аны менен кошо эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде-ким 4 кызды жакшылап тарбия берип, жакшылап бир жакшы үйгө узатып койсо, жакшы колго узатып койсо, ага кайтарымы 5 болот деген. Сизди 5 менен куттуктайм иншалла. Иншалла, аны менен кошо эле сиздин кыздарыңызга Кудай Таалам ыйман ырыс берсин. Эртеңки күнү сизди өзүнүн урматына, кызматына бөлөсүн. Ал эми Шадыбек деген атты мен, бул кыргызча атпы, бул фарсча атпы, мен билбейт экенмин. Иншалла, дагы бир билген учурда билип калсам, сизге сөзсүз түрдө айтамын. Азыркы мүмкүнчүлүктү биз жарнамага калтырабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз азыр бир аз кыска жарнамадан кийин кайра жүз көрүшөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп, сөзүбүздү улай турган болсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман жамааты, Кудай Таалам сиз менен бизге мына ошол улуу мыйзамды берип, ал мыйзамдын максаттары аркылуу сиз менен биздин бактыбызга, сиз менен биздин бактылуу жашообузга кам көрөт экен. Бизге кайрадан суроо келип калды. Намаз окуп жатканда 2 жаштагы балдарым жоолукту чечип салат. Намаз окузулабы? Алдыма олтуруп алганда туруп окуп коем болобу? Жок, сиз намаздын ичиндеги болгон рүкүндөрдү сакташыңыз керек. Анан намаздын сыртындагы болгон фарздарды да сакташыңыз керек. Намаздын сыртындагы фарзга сиздин авратыңыз кирет. Намаздын ичиндеги рүкүндөргө сиз отурчу жерде турушуңуз керек, отурчу жерде отурушуңуз керек. Мына ошол учурда сиз балаңызды бирөөгө кармата турганыңыз жакшы болот. Же болбосо ошол жолуңуз чечилбегендей кылып байлашыңыз керек. Ал эми балаңыз келсе деле, аны менен чогуу отуруп, чогуу турсаңыз деле боло берет. Жок дегенде бир колуңузга кармап алсаңыз деле боло берет. Эч кандай анын коркунучу жок. Ассаламу алейкум, колумду жарып алдым. Бүгүлбөй канап жатат. Кантип намазды окуп даарат алсам болот? Орозумду уланта берсем болобу? Албетте орозоңузду уланта бересиз, эч кандай орозого тоскоолдугу жок.
Ал эми колуңузду жарып алсаңыз, ал жаракат чоң болсо, ал жаракатты калың таңып байлап, mana ошол таңуунун үстүнөн дарат алган мезгилде жөн гана ошол үстүнөн эмне ным колуңуз менен бир жолу мас тартып коюш. Ошол бутка мас тарткандай эле масынын үстүнө же болбосо башка мас тарткандай эле ным колуңуз менен неменин таңуунун үстүнөн эмне кылып коесуз, мас тартып коесуз. Мына ушуну менен сиздин колуңуз таза болуп саналат иншалла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эгер ооз жапканга жетишпей калса, убакыт өтүп кетсе, ошол күнкү орозо эсептелбей калабы? Ошол күн орозосун тутуп, анан кийин дагы тутуп беребизби? Жок. Сиз ошол күнкү орозону ооз бекиткенге жетишпей калсаңыз, ошол боюнча улап кете бересиз. Эч нерсе ичпейсиз, эч нерсе жебейсиз. Ошол күнкү орозоңузга бир аз кыйналышыңыз мүмкүн. Бирок орозоңуз орозо болуп саналат. Эч кандай ал жерде күмөн жок. Ассаламу алейкум. Намаз окубай орозо кармаса кабыл болобу? Кабыл болот, эми намазы жок кабыл болот. Намазы жок кабыл болот. Ассаламу алейкум. Намаз окубай орозо кармаса болобу деп айтат. Жанагы суроо экен. 4 балам бар. Орозо кармайм, намаз окуйм, таравих намаз окуп жатам, бирок балдарым уктаганча кеч болуп саат 12 болуп кетет. Анан таравихти аябай кыйналып окуйм. Кээде кантип окуп бүткөнүнү билбей калам. Кээде 12 рекет окуп калам. Мен уланта берсем болобу же кыйналсам окубай эле коеюмбу? Алла Таалам сизге жардам берсин. 4 баланы жаткырып, 4 баланы тоюнтуп, 4 баланы уктатып, 4 баланын түйшүгү деле сизге жетиштүү таравихтин сообун берет. Бирок орозо бул сизге дагы жардамчы болсун деп. Орозо ичиндеги болгон ибадат сизге дагы жөлөк болсун деп Кудай Таала ушуну буйруган. Сиз колуңуздан келишинче окуңуз. Канчага күчүңүз жетет. Ошол көңүлүңүз эргип, өзүңүз сагынып, өзүңүз көңүлүңүз тартып, мен айтып аткан сөз башкаларга тиешеси жок, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ошол 4 баланын артынан күйүп бышып жүргөн энеге таандык сөздү айтып атам. Ошол эненин өзүнө гана жеке тиешелүү маселени айтып атам. Бул сөзүмдү угуп алып, башкалар дагы устаз айтты, эми бизге өзүбүз каалашыбызча окушубуз керек экен дейт. Себеби дегенде эркектердин же болбосо баласы жок аялдардын, же болбосо баласы чоңоюп калгандардын мындай эледен эч кандай түйшүгү жок. Бирок мына ошол баласы эми жетилип, 4 жактан этегин тартып, жоолугун жулуп, анын уйкусун алып, анын күчүн алып аткан учурда мындай энени биз эмес, шарият жакшы түшүнөт. Ошондуктан сиз мына ошол 4 бала менен алек болгон апа, сиз эмне кылыңыз? Күчүңүз жеткенче, көңүлүңүз тартканча окуңуз. Бирок таштап салбаңыз такыр. Болбоду дегенде 8 рекет окуп коюңуз. Мына ушул дагы сизге чоң эмгек болот. Биз адам дарын бекер берем дегендерден кийим кече алып кийебиз. Шарият ошого кандай карайт? Жооп берип коесуздарбы? Аллах ыраазы болсун. Аллах сизден ыраазы болсун. Шариятыбызда мына ушул нерсе бар. Бул нерсе белек деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, белектешкиле ортоңордогу сүйүү бекем болот деген. Белектешкиле ортоңордо сүйүү бекем болот деп. Бири-бири адамдар бири-бирин качан жакшы көрөт? Качан бири-бирине белек бергенде. Мына ошол сизге белек кылып берди эле бирөө. Сиз ага ыраазычылык билдирип, ал көңүлүңүздөн орун берип, анын берген белегин алып кийип атасыз. Буга эч кандай шариаттын тескери келген жери жок. Саламатсыздарбы? Жакында кызым төрөйт эле. Дуба берип коесузбу? Орозоңуз кабыл болсун. Алла Таалам иншалла кызыңызды эсен аман 2 бөлөк кылсын. Алла Таалам сизге жакшы неберелерди ата этсин. Иншалла сиздин небереңиздин жакшылыгын көрүп, 2 дүйнө карайыңыз сүйүнсүн иншалла. Ассаламу алейкум. Сакал сүннөт болуш үчүн узундугу канча болот? Кыскасы сүннөтпү? Сакалдын эгерде сүннөткө ылайык кылам десеңиз, анда мына ошол пайгамбарыбыздын сакалына ылайык кылганыңыз мына ошол сүннөткө ылайык болот. Мына ошол пайгамбардыкына окшошту. Мына ошол пайгамбардын сакалына тең болду деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сакалы дайыма эмне кылган? Мына ал бир сөөмгө жетип, андан ашкан эмес. Мына ошондуктан мына ошондой сакал койсо абдан жакшы. Ассаламу алейкум. Сизден сурайын дегеним, бизден бирөөлөр акча карыз, ошону зекет деп коюп, акчаны албай койсок, ошол зекетке өтөбү? Сураныч жооп берип коюңузчу. Жок, жөн эле ал карызды кесип салсаңыз зекетке өтпөйт. Эгерде ал адамдын ошол азыркы абалын көрсөңүз, азыркы абалы зекет алганга ылайык деңгээлге түшүп кетсе, кедей болуп, колунда жок болуп, сурамжылап, ачка калса, анда эмне кылсаңыз болот? Анда мына ошол акчаны зекеттин бир бөлүгү деп санап койсоңуз болот. Ага чейин жок. Ассаламу алейкум. Сизден сурайын дегеним, бизден бирөөлөр акча карыз,
ошону зекет деп коюп акчаны албай койсок ошо зекетке өтөбү деп жанагы эле суроо экен. Мен кайрадан окуп алып турмун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эле суроо келип атат. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алейкум ассалам. Орозо кармаган учурда даарат алууда ооз чайкаганда ооз ачылабы дейт. Кайра эле суроо кайталанып атат. Ооз чайкаганда ооз ачылбайт, урматтуу жамаат. Бизде кээ бир түшүнүктөр бар. Ооз чайкаганда наристе үйдөгү наристеңизди, балаңызды өпкөндө, же болбосо оозуңуздагы табигый жол менен пайда болуп калган шилекейди жутканда, мына ушул учурларда эч кандай ооз ачууга эч кандай күмөн жок. Ооз ачылбайт. Оозду чайкабай кандай жүрө аласыз? Элестетиңиз, 24 саат оозуңуз чайкалбай жүрсө эмне болуп кетет ал жер? Андыктан оозду чайкап туруш керек. Оозду жууп туруш керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Орозо кармап тамак жасаганда тилге тийгизип даамын татып көрсө болобу? Ооз ачылып кетеби? Же ооз ачылып кетеби дейт. Жок, эгерде бир чоң үй бүлө болсо, же бир чоң маареке болуп атса, эми үй бүлөнүн оокатын го эми күндүгө жашап аткан апаларыбыз, кыздарыбыз, келинчектерибиз үйдөгү норманы билет да, күндүгө канча кашык салат, кандай оокатка канчалык туз кетет. Бул билет, ал коркунуч жок. Бирок мындай бир чоң ооз ачыруу жасап калсаңыз, көп кишинин тамагын даярдап калсаңыз, ошол мезгилде тегеректе ооз ачык эч ким болбой калса, карайлап эле таппай калдыңыз. Кантсам экен, же мына көп чоң казанды же ачуу кылып алсам, же туз жок кылып алсам, анда ооз ачкан келгендер кандай болуп калат деп кыжалат болсоңуз, анда мына ушул учурда гана тилиңиздин учуна тийгизип туруп кайра түкүрүп салуу шарты менен болот. Тилиңиздин учуна тийгизип кайра түкүрүп салсам. Эгер тилиңизге тийгизип аны жутуп салсаңыз, ал болбойт. Оозуңузду ачып салат. Жаңы окуп баштаган намазда багымдатты эле окуп турса болобу? Албетте, башталыш жакшынын башталышы дайыма жакшы. Багымдатты окуңуз. Анан иншалла орозонун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, дагы бир 2 намаз кошуңуз, таравихке туруңуз. Иншалла ошону менен Алла таалам сизди эмне кылат? Ыйман жолуна бекемдейт. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алла таалам сиздикин да кабыл кылсын. Мен Куран жаттай албай жатам. Жатташтын кандай жолдору бар айтып коюңузчу. Куран жатташтын жолу сиздеги болгон эң биринчи кызыгуу. Куранга болгон ынтызарлык керек. Куран жаттасам, Куранды мен дагы билсем, көкүрөгүмө түйсөм деп. Бул биринчи сиздеги болгон кызыгуу керек. Экинчи, албетте, бул сиздин кызыгууңузду орундаткан сиздеги аракет керек. Сиз бери дегенде 1 саат отурушуңуз керек. Алгачкы мезгилде, эң алгачкы баштап аткан мезгилде 1 саат отурушуңуз керек. Саатты карап, астыңызга коюп, саат 12-де баштадыңызбы, 1-ге чейин отурушуңуз керек. Алгачкы мезгилде. Ал эми ал кичине күчөгөн сайын, ал 2 саатка, 3 саатка, 4 саатка, 5 саатка, 8 саатка чейин болуш керек. Ал уланыш керек. Албетте, аны менен кошо эле сиздин Аллах Таалага болгон дуаңыз, ибадатыңыз, суранычыңыз сөзсүз керек. Эгерде Куран жаттаймын деген оюңуз болсо, ата-энеңизге айтыңыз ушул максатыңызды. Ата-энеңиз сизге дуасын берсин. Ата-энеңиз сизге дуа кылсын. Ата-энеңиз сиз жер бетиндеги эң сиз үчүн дуасы түз кабыл болгон инсан бул сиздин ата-энеңиз. Ата-энеңиз ыраазы болуп сизге ак жолтой каалап батасын берсе, анда Куран жатташ сиз үчүн эң жеңил ишерден болот. Навир намазын, кайсыл намазы навир намазын кантип окулат? Толук айтып бериңизчи. Сиз оңдоп жазыңызчы, мен мен укпаган намаз жөнүндө айтып атасыз. Ассаламу алейкум, намаз окуп бүткөндөн кийин аят аль-Курсини обязательно окуш керекпи же окубай койсо болобу? Рахмат. Обязательно деген сөздө биз эмнени түшүнөбүз? Обязательно деген сөздө бул намаз ичиндеги болгон парыздарды түшүнөбүз. Аят аль-Курсини окуш парыз эмес, балким бул жакшы көрүлгөн амал. Биз намазды окуп бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөндөй тасбихтерди 33 жолу айтып, 33 жолдан айтып, тахлилди 33 жолу айтып, Аллаху акбар деп 33 жолу айтып, анан 100-сүн ла илаха илlallohu вахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир деп. Анан кийин аят аль-Курсини окушу бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан калган сүннөт. Мына ошол сүннөт жолго ылайык биз эмне кылабыз? Окуйбуз. Эгерде сиз окуганга айтайлык убактыңыз тарыраак болуп калды, же болбосо бир шашылыш эшикти бирөө кагып калды дейлик, же болбосо эшикте аял киши болсоңуз айтайлык сыртта балаңыз ыйлап калды, же болбосо тиги газга койгон нерсеңиз кайнап калды, бул учурда эмне ошол басып баратып деле окуп койсоңуз боло берет.
ошол тамагыңызды аралаштырып атканды деле окуп койсоңуз боло берет. Эч кандай эмне коркунуч жери жок. Ассаламу алейкум. Намаз окуп бүткөндөн кийин аят аль-Курсиy деп жанагы эле суроону кайра окуп атам мен. Себеби дегенде мени аксытып коюп атат. Бияктагы экрандан чыккан суроолор менен жалпы экранга көңүл буруу бир аз татаалык туруп атат мен үчүн. Мен жаңы парз намаз окуп баштадым. 3-4 ай болду. 2 эле сүрө билем. Сүннөттөрдү да 2 сүрө менен окуса болот. Анан мурунку каза намаздарды кантип тургузсам болот? Мен азыр 32 жаштамын. Ошондо 12 жылдыкын дейт. Сизге ошол билген сүрөлөрүңүз менен канча болсо окуй бергениңиз жакшы. Бирок абзели ошол сүрөлөрдү көбөйткөнүңүз жакшы. Куран айы быйыл Рамазан ай. Рамазан айы эмне үчүн Куран айы дейт? Себеби ушул айда Куран түшкөн. Бул айда сиз эгерде мына орозо туткан мезгилде акыл адамдын зээни күчөйт. Мына ушул мезгилде көбүрөөк убакыт бөлүп, дагы бир 4-5 сүрө кошуп алсаңыз, бул абдан жакшы болот. Ал эми каза намаздарды ошол өзүңүз кайсыл мүмкүнчүлүк тапкан учурда парз намаздардын алдына коюп, парз намазды окугандан кийин артына коюп, ошол парз намаздардын өзүн гана ниет кылып окуй бергениңиз бул туура болот. Саламатсызбы? Маникюр жана чач тарач болуп иштесе болобу? Болот. Маникюр, чач тарач болуп иштеште эч кандай эмне жаман нерсе жок. Мен фарз жана таравих намаздарын имамга ыктыда кылдым дебей, күйөөмө ыктыда кылдым да окуй берипмин. Эми намаздарым кабыл болобу? Иншалла кабыл болот. Мындан кийин эми иншалла имамга уюдум деп ниет кылып жүрөсүз иншалла. Ассаламу алейкум. Устаз, тамырдан укол алса орозо ачылып калабы? Эгер ачылса 60 күн карыз болобу? Тамырдан алган уколбу, жамбаштан алган уколбу? Эгерде ошол укол сизге дарылык максатта эмес, азык аш катары берилсе, сизге күч бере турган, кайрат бере турган, сиз ошол уколду алып алгандан кийин тамак жебей деле жөө бере турган болсо, анда ал уколдор эмне кылат? Бузуп салат дагы, аны сиз 60 күн тутуп бересиз. Ал эми сиз сыркоолоп калып, бул уколдордун ичинде баягы бир ооруга каршы бир ашыкча вирустарга каршы дарылоочу уколдор болгон болсо, ал орозоңузду бузбайт. Тамырга алсаңыз деле, жамбашка алсаңыз деле. Ага эч кандай шек күмөн кылбастан орозоңузду улап тута бересиз. Ассаламу алейкум. Мен 3 күн кармап калган, карыз кылса болобу? Сиз мындай кылып атасыз да. Кудай Таала сизге орозо айында келип туруп, ар бир күн туткан орозоң үчүн болгон күнөөкөрчүлүгүңдү кечирем. Ар бир туткан орозоң үчүн 70 жыл оттон алыстатам деген убада менен келип атса, ал мага кереги жок. Мен бул нерсени кутулуп койгонмун. Мен кийинде деле же болбосо жөнөкөйрөөк мен айтайын. Дордойдо бир Бишкектин борборунда бир чоң дүкөн ачылыптыр. Ал дүкөндө эң кымбат импорттук буюм келди. Сиз эмнени жакшы көрөсүз? Балким телефонду жакшы көрөсүз, балким костюмду жакшы көрөсүз, балким сиз жакшы көргөн буюм келди. Өтө кымбат. Эч жерде табылбаган. Анан ошол нерсени бекер берип атат. Ким келип эле ушул магазинден катталып туруп, анан алып кетсе беребиз деп атат да. Сиз болсо айтып атасыз, мага кийин деле Дордойдон барып самопошивтен алып кийип ала берем деп атасыз да. Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз, ошондой кыласызбы? Мен жолуңузду угуп атам, сиз айтасыз, жок дейсиз. Эмне самопошивтин кереги бар, качан мага импортный келип туруп, өтө кымбат баада анан бекер берилип атса. Сиз ошону дагы эмне кыласыз? Самопошивти барып сатып алам деп атасыз. А буну импортту мен азыр бекер да албайм деп атасыз да. Бул такыр акылга келбейт. Сиз ойлонуңуз, сиз суроо бергенден мурда ойлонуңуз. Сураныч орозуңузду улантыңыз. Бул сиздин кызыкчылыгыңызды айтып атам. Ассаламу алейкум. Кечиресиз, орозо айында ооз ачкандан кийин аялым менен төшөктө кошулсам, албетте бул шариаттын берген уруксаты. Сиз күнүзгө гана мезгилде сиз тыюу салынгансыз. Түнкүсү сиздин каалаганыңыз. Түнкүсү сиздин ишиңиз, сиздин тандооңуз. Саламатсызбы? Орозодо боёнсо болобу, тырнак боёсо? Эми ушул маселеге келген учурда
Орозодон сырткары дагы көп ибадаттар бар да. Намаз деген. Орозодо биз бир күн орозо кармасак, бир күндө 5 маал намаз окуйбуз. Намазыңыз кантет. Анан сиздин тырмагыңызды боеп койсоңуз деле кооз болуп калбайсыз да, билесиз да. Анан сизге кооздукту ошол сыр, ошол лак берген жок го. Сизге кооздукту Алла Таала берди го. Мындай күзгүгө келип мындай жакшылап карап көрсөңүз, сизде ушунчалык Алла Таалам сизди ушундай бир жакшынакай келишимдүү жараткан. Мына ошол келишимдүү келбетиңизди сиз болбогон боектор менен бузуп атасыз да. Ошондуктан мындай нерседен оолак болгонго мен чакырып кетет элем. Жалпы мусулман кыздарын, мусулман келинчектерин Кудай Таала берген табигый сулуулуктан өткөн кооз нерсе жок. Силер ойлобогула, эркектер бар эле ошол боекто карайт деп. Эркектер да карабай калган азыр. Эркектер такыр карабайт. Ошондуктан бул маселеде сергек мабилет тутуңуз өзүңүзгө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Мен намаз окуйм, орукчанмын. Эгер орустар жардамга азык-түлүк берсе, алса болобу, рахмат. Эч кандай анын зыяны жок. Жардам сизге Алла Таалам шифа берсин эң алгачкысы. Эң алгач суранарым Кудай Таалам ушул улуу айда турабыз. Улуу айларда оозубуз бек, дуалар кабыл боло турган акыбалда отурабыз. Кудай Таалам сизге иншалла тез аранын ичинде оорудан айыгып, элдин катарына кошулуп, башка бирөөгө муктаж болуп карай турган кылбасын Алла Таалам. Я Раббил аламин, рахматке рахмар рахим. Андан кийин сизге ким жардам алып келбесин, анда эч кандай зыяны жок. Бир гана коркунучтуу жери сизге келип ар нерсени таңуулабасын. Бүгүнкү күндө ошондойлор көбөйүп кетти. Ар кимдин абалынан пайдаланып, ар кимдин шартынан колдонуп, андагы турган кайсы бир кырдаалдан пайда көргүсү келип, ар кандай нерсени туштагандар көбөйүп кеткен. Аны кече жакында эле интернетте көрдүңүздөр, бир келинчек өзүнүн баласы менен көчөдө калса, баягыдай кризисный центр дегенге киргизе калып, ал жерден Библияны окушуң керек деп. Мындай адамдын укугуна, адамдын тандоосуна мындай шек келтиргендерге жол бербешибиз керек. А бирок муктаж киши катары сиз кандай жардам болбосун алсаңыз эч кандай зыяны жок. Ассаламу алейкум, ата-энебиз каза болгон кыздарга мурас тиеби? Мурас бербегендер күнөөлүүбү? Мурас кандай бөлүнөт? Мурас маселеси шариятыбызда өтө чоң маселелерден бири. Мурас бөлүнүш керек. Эгерде ошол мезгилде эч ким билбей ар кандай болуп калса, анда азыр деле кеч эмес туугандар менен биригип, мунаса кылып, туугандар ортосунда эң башкысы түшүнүк болсун. Эгерде туугандар ортосунда түшүнүк болбосо, бул кайрадан эмнеге алып келет? Чыр-чатакка алып келет. Аларга түшүндүрүү керек, ага айтуу керек. Анан ошол атаңардан калган байлыкты анан ортодо шарият көрсөткөндөй кылып бөлүштүрүп алганыңар, бул шариаттын талабына ылайык деп саналат. Арак ичкен адам таалим укпайт. Дааватка каршы эч ким укпайт. Үй бүлөсүн кыйнайт. Жакын адамыбыз болгон соң жоготкубуз келбейт. Сиздер жактан бир иш-чаралар жуюштурулса деген оюм бар. Башка айла жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандардын башкармалыгы, анын ичиндеги анын бардык республика ичиндеги болгон структуралык бөлүмчөлөрү, анын ичиндеги жалпы мусулман жамааты биз бир максатты көздөп аракетке келебиз. Бул элге жакшы сөз менен, бир түшүнүктүү жол менен, бир ийкемдүүлүк менен адамдарды бир жакшы жолго чакырып калсак деп, мындай айтканда эки колубуз бар, бирок байлануу эмне кылабыз? Элди чакырык жасап келебиз. А бирок мен башында айткандай эле бул мыйзам болуш керек. Мыйзам болгондон кийин ким мыйзамды бузса, ал арак ичип буздубу, ал зөкүрлүк кылып буздубу, ал үй бүлөсүнө зомбулук кылып буздубу, ал жооп бериш керек болчу. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күндө эмне кылып келебиз? Дайыма адамдарды жөн гана колубуздан, оозубуздан келген жакшы сөз менен гана, насаат менен, жакшы сөз менен гана чакырып келебиз. Сиздер дагы жакшы сөз менен айтыңыздар. Сиздер да дуа кылыңыздар. Мына ошол мезгилде иншалла биз акырын барып бул маселелерди биз эмне кылабыз? Жеңип чыгабыз. Ассаламу алейкум, кадыр түн качан болот? Кадыр түн иншалла Рамазандын 27-синде болот. Сиз бүгүн Рамазандын канчасын тутуп атасыз? Мына ошол нерсени эсептеп барыңыз. Ассаламу алейкум, биздин апабыз өтүп кеткен, бутун жууй албай калган. Кайненемни бутун жуусам уят эмеспи? Же өзүм жактан тууган таап жууймбу? Таалай дейт. Талай мырза, апанын бутун жуубай калган киши үчүн бул бир арман болуп кала берсин.
Сиз эч качан апаңыздын бутун менен башканын бутун алмаштыра албайсыз. Анын үстүнө апанын бутун жууш кимге насип буйруп ошо мезгилинде жасап калса, бул анын утугу болуп кала берет. Анан анын ордун толуктай турган бир Кудай Тааладан буйрулган бир миллет эмес. Анын ордуна мисалы үчүн айтайлык, апабыздын ажылыгын кыла албай калдык элек, эми ажылыгын жок дегенде бадал, хаж бадал кылып аткарайлык дегидей амал эмес. Бул болгону Алла Тааланын буйругуна ылайык. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Алла Таалам сага буйрук кылган мезгилде өзүнөн башка ибадат кылбагын, моюн сунбагын. Андан кийин Алла Тааладан кийин ата-энеңе болгон жакшылыгыңды кылгын деген. Ата-энеңе кандай жакшылык кылдыңыз? Мен билем, Таалай мырза, сиз учурунда атаңызга, апаңызга жакшы сөз айткансыз. Аларга колуңуздан келген белек бечкектерди бергенсиз. Алардын көңүлүн көтөрүп, аларды сүйүнткөнсүз. Бала катары алардын кызматын кылгансыз. Жетет ошол. Эч кадан эмне кылбаңыз? Гам тартып, анан тигинин бутун жуушум керекпи, мунун бутун жуушум керекпи? Жок. Эгерде сиз кайнеңиздин бутун жуусаңыз, анда кайнеңиздин бутун жуудуңуз, апаңыздын жууган жоксуз да. Ага маселеге башыңызды оорутпаңыз. Ассаламу алейкум, мен орозомун, 5 маал намаз окуйм. Күн бүркөлсө эле баш ооруганы эмне себебинен дуа кылып коесузбу? Иншалла Аллах Таала бизге шифа берсин. Сиз ден соолукка кайдыгер болбоңуз. Ден соолук бул бүгүнкү күндө илимдин, технологиянын, эле медицинанын жетишкен учуру, жетиштүү аппараттар бар бүгүнкү күндө. Башты жакшылап текшертип, анын артынан бир кам көрүп, ага ылайыктуу болгон дарыларды, дармектерди же болбосо дарыланууну алып койсоңуз, албетте бул сизге эртеңки күнү эмне мындан да чоң оор түйшүктөрдү алып келбейт деп ишенем. Мен балам өткөн, кийин жүрөгүм ооруйт. Мен балам өткөн, кийин жүрөгүм ооруйт. Не кылсам болот? Балам өтүп кеткен түшүм Мен жалпысынан неме түшүндүм, сөздөрүңүз кичине балким телефонуңуздан алгансызбы, иши кылса тамгалар алмашып кетиптир. Мен түшүндүм, сиздин балаңыз кайтыш болгон, балаңызды сагынат экенсиз, түшүңүзгө келет экен. Бул эненин табиятындагы бар нерсе. Сиз эң биринчи кайраттуу болуңуз. Кудай Таала жакшылыгын берип, андан кийин ошол жакшылыкты алган мезгилде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерде кимде-ким өзүнүн жакынын жоготуп, ошол жоготкон жакынын бул Алланын берген, Алланын жазган тагдырынан деп ага сабыр тутса, ага Алла Таалам сооп катары бейиштин төрүн берет деген. Ошол тагдырга сабыр кылса, анан ошол тагдырга таарынып эле, наалып эле, анан кечке чейин эле ошол эмнеге ушундай болуп калат эле дей берсеңиз, жок, андай бейиштен балаңыз менен чогула албай каласыз. Анан айтылат, кимде-ким өзүнүн баласы наристе мезгилинде жоготсо, ал бейиште наристе катары тосуп алат деген да хадис бар. Ошондуктан балаңыз кандай болбосун, иншалла сиздин акыретке камдаган камылгаңыз болуптур, иншалла. Эч сиз камырбаңыз, дайыма Кудай Тааладан жакшылык тилеп дуа кылыңыз балаңыздын артынан. Саламатсызбы? Орозо туткан учурда кан басым көтөрүлсө, ага тилдин түбүнө кан басым түшүрүүчү дары коюп кайра түкүрүп салса, орозо бузулбайбы? Бул маселеде күмөн болот. Эгерде ошондой кан басымыңыз бар болсо, анда сиз өзүңүздү абайлап, доктурдун кеңеши менен орозо кармаганыңыз талапка ылайык. Күйөөм экөөбүз чогуу көптөн бери жашабайбыз. Бирок мен ажырашпайм деп атам. Кайненем башка турмушка чыгып кетти деп атат. Ортомузда бир кызыбыз бар. Эмне кылабыз? Бизге дуа кылып койгулачы. Кудай Таалам ортоңуздарды жылуу кылсын, ортоңуздарды бекем кылсын. Кудай Таалам эч бир кайгыга салбасын сиздерди. Бул үй бүлө маселеси өтө бир оор маселелерден. Ошондуктан Кудай Таала астындагы берилген ант менен анан кийин никеге өтүшөт. Аял да, эркек да. Мен ойлойм, күйөөңүзгө иншалла Кудай Таалам бир көкүрөгүнө салып, бир жакшылык кадамдарга кайтып, сиз менен чогуу турат деген иншалла Алла Таалага дуа кылып, иншалла кайрылабыз. Бул маселеде сиз бул маселени жөн эле тагдырдын агымына таштап салбастан, анын бир жөнгө түшүшүнө аракет кылыңыз. Күйөөңүз менен жолукканга, сүйлөшкөнгө, бир жакшы сырдашып, жакшылык күндөрдү эстешип,
катачылыктарды моюндашып, бири-бириңиздерге кечирим айтышып, андан кийин аста койгон максаттарды айтышып отурсаңыздар, жолуксаңыздар иншалла. Анан жөн эле кайненем минтип атат, анан кийин мен минтип атам, анан кийин деп анан жөн эле артынан аракетке келбесеңиз, анда башка бирөөнүн айткандай болуп иш бүтүп калат. Ошондуктан өзүңүз аракетке келиңиз. Ассаламу алейкум, оразоңуз кабыл болсун. Аллах алейкум салам, оразо сиздин да оразоңуз кабыл болсун. Баламды өөп эркелетсем болобу, же ол ачылып келем? Жок, өөп эркелетсеңиз эч кандай оозуңуз ачылбайт. Эч кандай оразоңузга эмне шек күмөн келбейт. Ассаламу алейкум, бана баласына болгон суроо экен. Бул маселеде көпчүлүк адамдар да коркуп жүрүшөт. Баласын небересин өөп чыттап коюу менен ооз ачылып калбайт. Өпкөндө качан аял менен эркектин ортосундагы өөдө ошол шилекей алмашып өбүшкөн учурда гана оозо ачылат. Ага чейин жок, ооз ачылбайт. Саламатсызбы устаз, эртеңки добуш тууралуу сиздин оюңуз кандай? Эртең асмандан катуу добуш угулат деп жатышат. Бизде акыркы мезгилде дин туткан чөйрөнүн ичинде бир тенденция пайда болду. Ал эмне болгон тенденция? Динде жок маселени дүрбөтүп, элди күмөнгө салып, адамдарды экиге бөлүп, бири-бирине кайым айттырып, натыйжасында ким утушка, жеңишке жетишип атат, натыйжасында шайтан, анан ошо шайтанга окшогондордун жеңиши эмне болуп атат? Орундалып атат. Мындай нерсе кабар бир заиф хадистерде келген сөздөргө да айтылат. Ал нерсе бар, бирок ал эч кандай бир акыйкаты экендигинде пайгамбарыбыздан келген. Мусулмандар биз эмнеге ыйман тутабыз? Биз мусулмандар пайгамбардын келген хадисине, Алла Тааладан келген Кур'анындагы болгон маалыматтарга биз эмне кылабыз? Тутанабыз. Бизде ошол бекем эки булак бар. Ал жерде шек күмөнсүз маалыматтар камтылган. Мана ошол жерде бул нерсе жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Ошондуктан мындай сөздү таркатуу менен биз динимизге дагы, өзүбүзгө дагы, коомубузга дагы, эң эле башкысы пайгамбарыбызга шек келтирбейлик. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде менин атымдан атайлап сөз жайса, пайгамбар айтты деп, жалган сөздү, мен айтпаган сөздү пайгамбар айтты деп жайса, анда дозоктон өзүнүн ордун дайындай берсин деген. Мындай адамдардын орду дозоктон башка жерде жок. Элди дүрбөтүп, орозо айында, улуу айда, Аллах Таала ырайым катары берген айда, анан кайра элдин жүрөгүн түшүрүп, анан добуш келет экен, анан үн чыгат экен. Эч кандай добуш жок, эч кандай үн жок. Кадимки жакшынакай орозо айында туттурабыз. Кудай Таалам бизге жакшылык күндөрдү буйруган. Бул күндөрдө иншалла сиз эч кандай кыжаатчылыгы жок. Аллах Таалага ибадат кылыңыз иншалла. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Жерге отуруп тамак ичмейинче береке кирбейт деп уккам, туурабы? Бийик столго ичсе эмне болот? Билесизби? Бул маселеде көпчүлүк адамдар бир маселеде тереңдеп маани берип салат. Чындап келген учурда тамак жештен эң жакшы жолу кайсыл дегенде, пайгамбардын тамак жегендей тамак жеш бул жакшы. Чындап келген учурда тамак жештин тартибине, анын жолуна келген учурда пайгамбардыкындай кылып жегенибиз бул дурус. А бирок столдо отурсаң эле сенин тамагыңан береке кетти деген сөздөн алыс болушубуз керек. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бизге берилген убакыт дагы аягына жетип калды. Тилекке каршы убакыт ушундай бат экен. Биз башында баштаган шариаттык максаттардын баарын айтып бүтө албай калдык. Кудай Таалам дагы насип буйруса сиздер менен биз кийинки берүүлөрдө кененирээк дагы токтолуп өтөбүз. Эмне үчүн дегенде, бул жашоо мыйзамы Кудай Тааладан берилген соң, ал мыйзамды биз таанып жашаганыбыз бул ар бирибиздин дүйнө ахиретибиздин пайдасы болот. Андыктан улуу орозо айындагы туткан орозоңуздардын кабыл болушун дагы бир жолу сурап өтөмүн. Кудай Таалам туткан орозоңуздарды, түнкү намаздарыңыздарды, жасаган жакшылык, эхсан, хайрияттарыңыздарды толугу менен кабыл кылып, эң эле башкысы кандай дуа менен, кандай ой тилек максат менен кол көтөрбөңүз, Кудай Таалам ошол көтөргөн колуңузду урукка
кайтарбасын демекчимин. Кийинки жолугушканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.